Бишкек шаарында майыптыгы бар аялдар жана кыздардын укуктарын коргоо боюнча маанилүү иш-чара өтүүдө. Семинар мамлекеттик жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин маалымат менен камсыз кылууга жана алардын кесиптик жөндөмдөрүн бекемдөөгө багытталган. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан Социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмеси менен биргеликте уюштурулган. Алгачкы кадамдар эмне кылыш керек? В первую очередь, вот Алия правильно сказала, на безопасность женщин с инвалидностью необходимо обратить внимание. Зомбулукка кабылуу коркунучу жогору болгон майыптыгы бар аялдар менен кыздардын укуктарын коргоо боюнча механизмдерди өнүктүрүүгө багытталган семинарды бул тармакта чоң тажрыйбасы бар эксперттер өткөрүштү. Быйылкы жылы жаңы мыйзам кабыл алынган. Мурда эгер мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын укукторун коргоо жөнүндө мыйзам бар болсо, быйылкы жылы эл аралык келишимдерге ушул туура келүү максатында Кыргыз Республикасы майыптагы бар жактардын укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам 13 ноябрдан баштап күчүнө кирет, Кудай буйрса. Мына ушул мыйзамдын алкагындагы кандай өзгөчөлүктөр бар, кандай өзгөрүүлөр бар, ошолор жөнүндө баарыбыз талкуулайбыз. Мисалга алып кетсек, зомбулукка кабылган майыптыгы бар аялдарга убактылуу ордер кантип берилет, кайсыл учурда берилет, канча мөөнөткө берилет, ошондой эле ал берилип жаткан ордер даттанылабы, же болбосо майыптыгы бар аялдардын укуктарын коргоодо кимдер бул жоопкерчиликке тартылат жана ошол процесстик иш аракеттерди алып жаткан учурда кандай үчүнчү жактар ишке тартылат. Сотко чейинки өндүрүштөгү өзгөчөлүктөр, соттогу өзгөчөлүктөр жөнүндө сүйлөшөбүз. Катышуучуларга укуктук мыйзамдар, Стамбул конвенциясы жана Бириккен Улуттар уюмунун майыптыгы бар адамдардын укуктары тууралуу конвенциясы жөнүндө маалымат берилди. Ошондой эле зомбулукка туш болгон адам менен сотко чейинки жана сот процессинде кандай иш алып баруу керектиги, кандай коргоо чаралары колдонулушу мүмкүн экени талкууланды. Мен ойлойм, бул тренинг абдан пайдалуу. Себеби биз ушул тренингде көргөн, окуган, таап алган билимдерибизди ошо инвалид кыздарга, балдарга, аялдарга кандайча колдонуунун тартибин үйрөнөбүз. Ошол эле кезде биз аялдарга, инвалидтерге үйрөтүшүбүз керек да, кайсыл убакта кантип коргонууну, кайсы мыйзамдын негизинде өзүнүн укугун коргой алат. Ушул тренинг айдан мен ойлойм пайдалуу. Бир гана ушул адвокат немеси мектепте да ушундай тренингдер өткөрсө мен абдан кубанат элем. Анткени жаш кыздар ошол жерден башталат. Инвалидный кыздар өзүнүн укугун обязательно келип адвокатка кайрылбайт. Бул кандайдыр бир мекемелерде ошол жайгашкан, анан мектептерде колдонулса деп ойлойм да. Семинарлар Кыргызстандын 7 облусунда өткөрүлмөкчү. Уюштуруучулар бул демилге зомбулуктун курмандыгы болгон майыптыгы бар аялдарды жана кыздарды коргоодо натыйжалуу иш алып барууга түрткү берет деген ишенимде. Бүгүн биринчи жолу Чүй областы жана Бишкек шаары үчүн окутуулар жүргүзүлүп жатат жана ушундай эле окутуулар башка октябрь-ноябрдын ичинде башка ар бир облустарда бир күндөн өтөт. Коргоо органдарынын жана социалдык кызматтардын өкүлдөрү үчүн ушундай семинарлардын өткөрүлүшү коомдогу эң аярлуу катмарлардын укуктарын коргоого багытталган олуттуу кадам. Зарема Жээналиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары.